Обонатан естимасыздык. Жолсузда кайгага бүтүрөт. Токмокто үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Токмокто Абезде 2 унаа кагылышкан. Бишкекте 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Акылбек Жапаровдун кызматтан бошотулушунун себеби айтылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Выговорларды алып атабыз, жумуштан бошоп атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматтан кетти. Бул тууралуу бизге өздүк булактар билдирди. Белгилүү болгондой, Жапаров кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Ал 2021-жылы октябрда өкмөт кызматына дайындалган. Акылбек Жапаровду суукка карабай сыртка чейин узатып чыгышты. Президенттин администрациясы Министрлер кабинети Акылбек Жапаровду узатып жатканы видео тараган, анда кызматкерлердин кол чаап жатышканын көрүүгө болот. Ошол эле видеонун экинчи бөлүгү жарыяланды. Анда кесиптештери суукка карабай Акылбек Жапаровду ынтымак ордодон сыртка чейин узатып чыгышканын көрүүгө болот. Кадам жайдагы айылда катуу шамал болуп, электр мамысы кулап калды. Кечээ 15-декабрь саат 21:30 чамасында катуу шамалдан улам Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмүнүнөн Чоң Кара айылына тартылган электр энергиясынын мамысы кулап калды. Маалым болгондой, анын кесепетинен аталган айылда электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Азыркы учурда баткен электр тармактар ишканасынын кызматкерлери тарабынан калыбына келтирүү иштери уланууда. Кошумча маалымат берилет. Бишкекте 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Аталган окуянын видеосу соц тармактарга тарады. Маалыматка караганда кырсык 15-декабрда саат 22:50 Кулатов менен Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Болжол менен жол тандабастан айдоочусу экинчи тилкеден бурулуп бара жаткан унааны байкабай сүзүп кеткен. Жабыркагандар боюнча маалымат жок. Учурда аталган окуя боюнча милиция маалымат бере элек. Акылбек Жапаровдун кызматтан бошотулушунун себеби айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Бул тууралуу бүгүн 16-декабрда президенттин басма сөз кызматтан билдирди. Маалымдалгандай, тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин Акылбек Жапаровдун кызматын тапшыргандыгы айтылып, кесиптештери аны кол чабуулар менен узатып жаткандагы видео тараган. Жапаров өкмөттү 2021-жылдын 13-октябрынан бери башкарып келген. Ал өлкө тарыхындагы эң узак мөөнөткө иштеген премьер-министрдин бири болуп калды. Жол тескөөчүлөр трендте. Милициянын кайгылуу кызматы социалдык тармактардагы баракчасына тренд болуп жаткан видео тартып жүктөштү. Муну менен алар чет элдиктерди Кыргызстанга чакырып, жарандарды жол эрежелерин сактоого чакырды. Таласта тартылган видео. Ак түстөгү BMW изделип жатат. Талас шаарында BMW үлгүсүндөгү унаас менен ээн баштык кылган айдоочу изделип жатат. Бул тууралуу Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда, ак түстөгү BMW үлгүсүндөгү унааны жаңы ачылган аэропорттун алдында чимирилдип айдаган адамдын видеосу соц тармактарга тараган. Жол сакчылары чара көрүү үчүн аталган айдоочуну издеп жатышат. Санкт-Петербургда батирлерди тоногондор кармалды. Алардын бири Борбор Азиянын жараны. Орусиянын Санкт-Петербург шаарына караштуу Калинин районунда үйлөрдү байма-бай тонуп жүргөн кылмыштуу топ кармалды. Алардын арасында Борбор Азиянын 37 жаштагы жараны да бар. Бул туурасында орус басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, жогоруда айтылган жаран менен 39 жаштагы жергиликтүү тургун менен Металлист көчөсүнүн бириндеги батирдин ири суммадагы акча каражатын, алтын буюмдарды алып чыгып кетишкен. Оорудалган буюмдардын жалпы суммасы 317 миң рубль болгон. Тергөөнүн маалыматында алар ошол эле күнү кечинде 61-үйдүн жашоочусунун банк картасын коркутуп алып, 150 миң рубль акча каражатын чыгарып кетишкен. Эки үйгө тең терезе аркылуу киришкендиги маалыматта айтылат. Полиция шектүүлөргө карата кылмыш ишин козгоп, алар кармалды. Учурда аларга карата тергөө иштери уланууда. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Күйөөм Базарбай уулу Асылбек ушул октябрь айынын аягында ооруп калды. Күйөөмдүн анализинин жыйынтыктары новорожденный порог сердца, 2 клапан жабыркаган деп чыкты. Күйөөм жакшы болуп кетишине сиздер да себепкер болуп калыңыздар. 10 сом, 5 сомдон болсо дагы жардамыңыздарды аябаңыздар. Катырып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң.
кайрымдуулук кылып коюңуздар. Күйөөмдүн ошол операциясы $8,000 деп айтышты. Ошол өзүбүздүн каражатыбыз жетишпейтерден ушул кайрымдуулук кылышыңыздарды суранабыз. Күйөөм 28 жашта, жашпыз, 2 балабыз бар. Үй бүлөбүздөгү ошол күйөөмдү сактап калышка ар бириңиздер себепкер болуп калыңыздар. Биздин реквизит номерлер күйөөмдүн М-банкы Асылбек Б деп чыгат 1887. Ал эми ошол Россия өлкөсүнөн кутурум дегендер Сбербанк Элдияр Б деп чыгат 4600. Дагы да кайрымдуулук кылып кетишиңиздерди суранам, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүм чоң. Ассалому алейкум. Кичине жардам берип коюңуздар, кайрымдуулук кылып сиздерден суранычы. Келинчегим да кыйналып, өз боюнда бар, атым дагы оорукчан адамдар, азыр үйдө жалгыз каламын. Баардыгы мага таянып турган кезде азыр дагы да кайрымдуулук кетишиңиздерди суранабыз сиздерден.